Саламатсыздарбы, 7 класс окуучулары. Бүгүн биз силер менен 3 бурчтуктун барабардыгы, 3 бурчтардын барабардыгынын белгилери деген теманы өтөбүз. Анан ошонун жанында дагы бир темабыз тең капталдуу 3 бурчтуктун касиеттери деген теманы бүгүн силер менен үйрөнөбүз. Ошой. Анда бул жакта карайлы. Үч бурчтуктун барабардыгынын белгилери деген теманы өтөбүз бүгүн. 16 теоремага милас көз салайлы. Үч бурчтуктун барабардыгынын биринчи белгиси дейт. Эгерде бир үч бурчтуктун эки жагы жана алардын арасындагы бурчу экинчи бурчтуктун тиешелүү эки жагына жана алардын арасындагы бурчуна барабар болсо, анда ал эки үч бурчтук барабар болушат дейт. Анда бул жерде карайлы. А, Б, С үч бурчтугу дейли. Буну эмне? А, Б, С үч бурчтугу деп атайлы бул жерде. Эки жагы барабар болсо, бул жерде эмне дейли? А, Б жагына барабар болсо, А, С жагы дагы эмне? А, С жагына барабар болсо. Анда бул жерден биз эки үч бурчтукту барабар экен деп айта алабыз. Биз эмне 16 теоремабызда эгерде бир үч бурчтуктун эки жагы жана алардын арасындагы бурчу, бир бурчу. Кайсы бурч? Бурч А бурчу. Бурч А барабар бурч Ага барабар болсо, эмне дейт? Тиешелүү эки жагына жана алардын арасындагы бурчу барабар болсо, анда ал эки үч бурчтук барабар болушат деп айтылат. Бул 16 теореманын негизинде. Эми 17 теореманы карайлы. Үч бурчтуктун барабардын экинчи белгиси. Эгерде бир үч бурчтуктун бир жагы жана жанаша жаткан эки бурчу экинчи үч бурчтуктун тиешелүү жагына жана ага жанаша жаткан эки бурчуна барабар болушса, анда ал эки үч бурчтук барабар болушат дейт. Бул жерде А, Б, С үч бурчтугу дейли, буну эмне дейли? А, Б, С үч бурчтугу дейли. Бул жерде айтат, эгерде үч бурчтуктун бир жагы дейт, бир жагы барабар болсо, кайсы жагы? А, Б узундугу барабар болсун, А, Б'га барабар болсун, могул жагы барабар болсун. Эки жагын. Анда эмне дейт? Жанаша жаткан эки бурч дейт. Бурч А менен бурч А, бурч А менен бурч А, бурч Б менен бурч Б барабар болса, анда бул эки үч бурчтан бири-бирине барабар экен деп айта алабыз. Бул жерде эмне болот? Кыскача айтканда, бир жагы, узундугу, эки бурчу, А бурчу, Б бурчу барабар болсо, анда бул эки үч бурчтукту биз барабар деп айта алат экенбиз. 16 теореманы кайталап коеюн. Бул жакта эки жагы, анан кийин ошого эки жагына тиешелүү ортодогу бурч барабар болсо, анда бул эки үч бурчтукту биз эмне дейт? Барабар үч бурчтук деп атайбыз. Ушул эки белгисинен экөө эмне деп үч бурчтук экен деп барабар үч бурчтук деп айтсак болот. Эми үч бурчтуктардын түрлөрү бар. Ошолордун биринчи түрү эмне? Биз тең капталдуу үч бурчтуктун касиеттерин үйрөнөлү. Тең капталдуу үч бурчтук негизиндеги бурчтары барабар дейт. Тең капталдуу болушун А, Б, С болсо, А, Б, С үч бурчтук болсун. Каптал жактары булар экөө болсун. Каптал жактары ким болот? А, С, Б болсун. Тең капталдуу үч бурчтуктун негизги бурчтары дейт. Тең капталдуу негизги өзгөчөлүктө эки каптал бири-бирине барабар болот. Ушу эки капталдар барабар болгондуктан тиешелүү түрдө бул бурчу бири-бирине эмне болот? Барабар болот. Бул 18 теоремада тең капталдуу үч бурчтуктун негизги бурчтары барабар болот. Негизи кайсыл? А бурчу. Негизги А бурчунан бурч А менен бурч Б. Бунун негизинде капталга тиешелүү жак бул жак, бул узундукка тиешелүү бул жак деп да белгилеп койсок болот. Бул тең капталдуу үч бурчтуктун эмнеси? Өзгөчөлүгү. 19 теорема. Тең капталдуу үч бурчтуктун негизи не жүргүзүлгөн биссектриса, анын медианасы да бийиктиги да болуп эсептелет дейт. Биз медиана, бийиктик, биссектриса дегенди үйрөнгөнбүз. Кыскача кайталайлы. Биссектриса эмне, медиана эмне? Биссектриса эмне? Биссектриса чокудан негизге түшкөндө, бурчту тең ортун эки, мисалы үчүн А деп бөлсө, бул эмне болот?
Бисектриса болот. Эми медиана болуш үчүн эмне болуш керек? Чокудан негизге түшкөндө бул эки узундукту, жана А, Б, С болсо, бул жерде Д болсун. С, Д эмне кылат? Могул жерде 2 бөлөт. Тең кылып. А, Д узундугу барабар болот, Д, Б узундугуна барабар кылып бөлөт. Бийиктик кандай болот эле? Чокудан негизге түшкөндө негизинен эмне болот? 90 градус түшсө, бул эмне дейбиз? Бийиктик дейбиз. Бул не? Медиана. Үчөөнү кайталайлы. Эми бизге эмне деп атат? Тең капталдуу үч бурчтуктун негизинде жүргүзүлгөн биссектирсе, анын медианасы да бийиктиги да болот. Тең капталдуу болсун, могул эки жагы барабар болсун. Тең капталдын өзгөчөлүктөрү эмне? Бул жагы А болсо, бул жагы А болот. Бул жагы 5 болсо, бул жагы 5 болот. Бул жагы 10 болсо, бул жагы 10 болот. Эмне деген? Эки каптал жактардын узундуктары барабар дегенсе, эмне болот? Булар тең капталдуу үч бурчтук болот. Эми тең капталдуу үч бурчтуктун негизинен биссектирсе, анын медианасы да бийиктиги да болот. Эгерде эмне кылсак дейт? Түшүрсөк, бул биссектирсе болсо дейт, бул биссектирсе болсо. Ошол эле убакта эмне дейт бул? Медиана да болот. Ошол эле убакта бийиктик да болот дейт. Үч нерсе бирге келет экен. Кайсыл? Тең капталдуу үч бурчтуктун биссектрисасы, ошол эле убакта медианасы, ошол эле убакта бийиктиги да болот экен. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Негизги түшүндүрө турган нерселер ушулар. Эми силерден бир аз ташма жөнүндө түшүндүрүп кетейин. 69-нчу бетибиз. 3 бурчтуктун жактары дейт, 4, 6, 7 болсо дейт, буларды тең капталдуу, тең жактуу, түрдүү жактуу 3 бурчтук болушун белгилеги дейт. Мисалы үчүн дегиле. 4, 6, 7. Кандай 3 бурчтук булар? Түрдүү жактуу, эч бири үчөө тең бири-бирине окшойт. 6, 9, 0,6. 6, 9, 0,6. Бул дагы эмне? Үчөө тең бири-бирине башка эмне болот да? Бул дагы түрдүү жактуу 3 бурчтук деп аталат, 5, 5, 5. 3 жагы тең бири-бирине барабар болсо эмне болот? Тең жактуу болот, 1,2, 7, 12. Бул дагы түрдүү жактуу болот, Тең капталдуу болуш үчүн 2 капталдуу барабар болуш керек, үчүнчү жагы башка болот. Бул биринчи маселе түшүнүктүү. Экинчиси, биринчи маселеде берилген ар бир 3 бурчтуктун периметрин тапкыла дейт, кайсы учурда оңой жол менен эсептөө болоорун көрсөткүлө дейт. Периметрин табыш үчүн 3 жагын тең кошуп коем, 4-кө 6-ны кошсом 10, 10-го 7-ни кошсом 17. Демек бул 3 бурчтуктун эмеси периметри 17 экен. Буну монтип иштейбиз, ар бирине жазып. 3 бурчтук чийип алабыз. Мисалы үчүн биринчи суроонун A'сына чыгарганда 4, 6, 7, 4, 6, 7 дейбиз, Анан кийин эмне дейбиз? Буларды түрдүү жактуу 3 бурчтук деп жазабыз. Түрдүү жактуу 3 бурчтук. Анан бунун периметрин эсептесек 4, 6, 7 болсо, периметр барабар 4 плюс 6 плюс 7. Периметр барабар 17 деп эмне кылабыз? Чыгарабыз. Эми үчүнчүсүндө тең капталдуу 3 бурчтуктун каптал жагы 8 см, негизи 10 см болсо дейт, периметрин тапкыла. Капталы 8 болсо, экинчи капталда эмне болот? Тең каптал болот, 8 болот. Бир жагы 10 болсо, 8 коссоң 16, 16-га 10 коссоң 26 деп эмне кылабыз? Буларды чыгарабыз. Тапшырма силерге 7-суроого чейин эмне кылабыз? Иштеп келебиз. 1ден баштап 7-суроого чейин силерге тапшырма.